Менин оюмча бүгүн абдан жакшы демилге көтөрүп, журналисттерди эскертип, ушундай саясатчылар болобу, журналисттер болобу, ушул коомдук жарандар болобу, баарыбыз келдик бияка. Эмне себептен? Кыргызда бир жакшы сөз бар да. Акылы күчтүү миңди жеңет, билеги күчтүү бирди жеңет деген. А журналисттер болсо булар ой жүгүрткөн, акылы күчтүү, билимдүү адамдар болот. Деги эле коомдо биздин турмушубузда журналисттердин өзүнчө бир бекеринен айтпайт төртүнчү бийлик депчи. Өзгөчө саясатка мына бүгүнкү күндө бир жакшы бир жөрөлгөлөр болуп атат. Коомго журналистиканын таасири чоңойду. Байкап атасыңарбы? Анткени интернетте болобу, гезиттерде болобу, ишул массалык маалымат каражаттарга чыккан маалыматтарды эл окуп, жетекчилер окуп, ошого бир кандай бир өзүнчө бир реакция болуп, бир ийгиликтерди жаратып атат деп айтсак болот да. Көбүнчөсүн мен бүгүн эскерип аткан журналисттердин көбүнчөсү мен жеке таанычымын. Баары мыкты, адискөй, адамгерчилик мамилелери бар болчу, бирок тилекке каршы эрте өтүп кетишти көбүнчөсү. Кээ бирлер ден соолугу начарлап, кырсыктап, кээ бирлер саясий бир кагылышуунун негизинен. Ошол себептен үй бүлөлөрүнө көңүл айтам, жалпы журналисттерге көңүл айтам. Көп жашагыла, ар дайым ушу биздин коомго таасири чоңоюп, элдин турмушунун, мамлекеттин турмушунун оңолууга бир шарттар түзгөнгө чоң салым кошо бергиле.